көтөрүп койгулачы колдон көтөрүп койгулачы. Камактагы ишкер Имамидин Ташевга операция жасалды, ал өз өмүрүнө кол салууга аракет жасаганы айтылууда. Ал курсдагы бир нече кесилген абалда ооруканага жеткирилген. Операциядан кийин аны күч органдарынын кызматкерлери кайра СИЗОго алып кетишти деп жазат маалымат булактары. Эскерте кетсек, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүүгө айыпталган Имамидин Ташев бүгүн ооруканага оор абалда түшкөнү кабарланган. Жактоочулары бул окуяны текшерүү талабын коюшаарын билдиришти. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Автобустагы жүргүнчүнүн жоругу талкуу жаратты. Социалдык тармактарда жүргүнчү менен автобус айдоочусунун жаңжалы тартылган видео тарап жатат. Анда жүргүнчү айдоочуга кол көтөрүп жатканы түшүп калган. Пикир келишпестиктин себеби катары жүргүнчү айдоочудан айылдамадан эмес башка жерден токтотуп коюусун суранганын айтып жатышат. Маалымат булагы Сереп Медиа. Дүкөндө чыккан жаңжал. Окуя 29 октябрда Бишкектеги соода борборлорунун биринде болгон. Ленин райондук ИИБтин маалыматы боюнча мас абалындагы 23 жаштагы жигит дүкөндүн кызматкерлерин жана күзөтчүнү сөгүп, эмеректерди талкалаган. Ал бир нече отургучту да сындырганга жетишкен. Жаңжал учурунда дүкөндүн кызматкерлери аны тынчтандырууга аракет кылган, бирок ортодон мушташ чыгып кеткен. Бул окуянын негизинде майда бейбаштык беренеси боюнча протокол түзүлгөн. Маалымат булагы Сокол Медиа. Саламатсыздарбы, сиз берген тапшырма боюнча жана зардалуу элинин суранычы боюнча бүгүн Мега мамлекеттик байланыш компаниясы туруктуу 4G антеннасын койдук Зардал айылына. Баткендин алыскы Зардал айылында уюлдук байланыш орнотулду. Аскат Алагөзов бөлүшкөн видеодо Мега компаниясынын башкы директору Элнар Субакожоев президентке бул тууралуу маалымат берген. Маалымат булагы Спутник AG. Бүгүстүк элдер үчүн сим карталардын баарын кошуп, телефондордун баарын кошуп бердик. Телефондордун баары болсо күн панелдеринен заряжать этет экен, топтогону аккумуляторлорго. Ошолор аркылуу иштетет экен. Жергиликтүү эл кандай кабыл алды? Жакшыбы баары? Жергиликтүү эл биякта жаныбызда отурат. Жаңы эле ошо связьтарын эмет. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55.